жазда башка, жел тийбесин абайла, көпкө турбас, мобул турган сур булут, бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун, ата журт. Кайран менин жерим, Анадолум демидеги көркү жок, колдо болгон алтын баркы жок. Кайран менин жерим. Биз азыр Токмок шаарынын кире беришиндеги Манап бийдин эстелигинин жанында турабыз. Бул эстеликтен бул жерде тургузулушу да бекеринен эмес. Анткени 16-кылымдын аягында жана 17-кылымдын башында Манап би түндүк кыргыздардын ынтымагын бекемдеп, ошол кездеги Анжиянов жана аркалыктар деп бөлүнгөн кыргыздардын ынтымакка чакырган кыраакы би болуп эсептелген. Андан тышкары казак бордошторубуз менен болгон ынтымакты бекемдеп, калмактарга каршы турууда өзүнүн чоң эрдигин көрсөткөн бийлердин бири болуп эсептелет. Акмагусуз калды досташы, атактуу элең ташка тарыхын жазган. Балдар, биз силер менен жаңы эле Манап бийдин эстелигинин жанында маалымат алдык, Силерге кызыктуу болдубу? Эми азыр силер менен биз Бурана комплексин көздөп барып, ошол жакта Бурана менен таанышабыз. Бул биздин мекен, бул биздин мекен, бийик тоолор менен көк асманды тиреген. Кош келиңиздер, Кыргызстан деп аталган куттуу жери бизде. Бул биздин мекен, бийик тоолор менен көк асманды тиреген. Кош келиңиздер. Бурана мунарасы 11-кылымда курулган тарыхый археологиялык эстелик болуп эсептелет. Ал Караханиттердин доорунда ислам дини өнүгүп турган мезгилде курулган. Анын бийиктиги 24 метр, түбүнүн диаметри 9 метр. Мунара Токмок шаарынын 15 километр түштүк батышында, Дөң арык айылынын чыгышында жайгашкан. Бурана комплексине келдик. Силер буга чейин бул комплекстин пайда болуу тарыхын уксаңар керек. Кана ким билет, балдар? Кантип ушул Бурана салынган? Эмне үчүн? Ал суу өзү анан 10-11-кылымдарда хандын бул мунарасы болгон. Легенда менен бул мунара деген кыздын атына ушуп курулган. Себеби бир хан болгон, анда подчиненныйлар болгон. Анан бир күнү сураган, мен кызымды эмне күтөт деп. Бардыгы ал көпкө жашайт, бактылуу болот деген. Бирок бирөөсү эле эчтеке айткан эмес. Мен сизди ханым алдагым келбейт дейт. Анан аны чынды айтып берчи десе, 16-га киргенде кызыңыз өлүп калды. Азыр биз мунун ичине кирип барыбыз, көрүп чыгабыз. Ичи караңгы, балдар, ошондуктан өтө абайлап чыгышыбыз керек. Азыр 1-ден 2-ден көтөрүлөбүз ичине, жүрө койгула, жүргүлө. Деп аталган куттуу жери бизде. Бул биздин мекен, бийик тоолор менен көк асманды тиреген. Кош келиңиздер. Эми азыр акырын, балдар, барыбыз ушу Бурана комплексинин музейине барабыз, жүргүлө. Бул биз турган жерде Карахандар доорунда бала сагынчы жерде пайда болгон, бул белбендердин тушунда пайда болгон шаарлардын бири. Ошон үчүн биз ар кандай диндер, ар кандай маданий өзгөлөр болуп турган. Сиздер чыгып келдиңиздер азыр Буранага. Бул Бурана 11-кылым башында курулган. Биринчи бийиктиги 46 метр болгон, купол менен бүткөн моундай, азыр бизге 24 метр калды. Ар жагы дөңүрөк болуп, ооз жагында мечит болгон. Мечит аркылуу жыгачтык Буранага чыгып 5 рет намаз кылган. Бурана эле калды 24 метр. Мечит сакталып калган эмес. Могу дөң болсо, хандын оордосу сыртта дөң болуп турбайбы? Ал жерде 7-жылында топурактан салган 2 этаж имарат болчу. Жүсүп кайтып, Жүсүп баласынан, бул баласынан төлөгөн 1016-жылы. Өзү акылдуу адам болгон, Сатык Бурахандын доорунда Сатык Бурахандын кеңешчиси катары кызмат өтөгөн. Өзү кесип мугалим болгон. Өзү 55 жашка чыкканда Кутал түзүм чарнасын жасап, ошондо ислам доорунда этика,
астрономия, философия жөнүндө түрк діндары балфайт мен жазат да. Анан кийин ошондо бул адамга Улуу Хаскажип деген наам берип, азыркы Кашкар шаарынын мэри кылып жайгашкан экен. Hoş geldinizler menin Kırgızstanıma. Bütün ögö koz tabiatı menen tanımal. Konuk bolup gelgen soң төргөздү борунда. Окуучулар сурап жатышат менден эмне үчүн ушинтип кездемелерди, салфеткаларды, пакеттерден дагы кесип бул жака байлап коюшкан деп. Анан мен айттым аларга, кыргыз эли байыртадан ырым-жырымдарды катуу кармап ошого ишенишкен да. Анан ушундай кооз, ыйык жерлерге келген адамдар сөзсүз ушундай мазарларды өздөрүнө кылышып, анан жакшы бир тилектерин айтып, Кудайдан суранышып, балалуу боло албай жүргөндөр балалуу болуп, балким төшөккө жатып, ооруп жаткандар болсо, айыгып кетсин деген тилектерин айтып, ушундай кылып байлап кетишкен экен. Ушундай ырымга кыргыз эли ишенишкен. Эркиндикти сүйгөн элим илгертеден эгемен. Санап бүткүз батырларым караптар. Биз бүгүн ушу Кегети шаркыратмасына келсек, бул жака башка бирөөлөр келип таштандыларды ыргып кетишиптир да. А мен окуучуларымдын ошого жан дүйнөсү чыдабай, Эльвира Талантбековна келиңиз ушуларды тазалап кетебиз деп, баары мусорларды алып чогултуп атышат да. Ушундай окуучуларым бар экенине абдан сыймыктанам да. Мен буларга айткан жокмун, өздөрү тазалап атышат ушу жердечи. Азаматсыңар. Биз Кегети шаркыратмасына келсек, могул жерде көп мусор жаткан экен. Аны биз алып пакеттерге салып жыйнап койдук. Бул биздин мекенибизди дайыма сактап жүрүшүбүз керек. Бизге окшоп сиз мектебиңизди коргоогула. Гана тапчы бар мекен, бул биздин мекен. Бул биздин мекен. Бийик тоолор менен көк асманды тиреген. Кош келиңиздер, Кыргызстан деп аталган куттуу жери бизге бул биздин мекен. Азыр биз окуучулар менен кыргыз элинин улуттук оюндарынын бири болгон Аркан тартышмай оюнун ойногон жатабыз. Күбө болуп коюңуздар. 1, 2, 3. Азыр бул биздин оюнубуздун аталышы жоолук таштамай. Бул жоолук таштамай оюнун биз кыргыз эли түнкүсүн ойночу да. Бирок биздики азыр күндүз болуп атат. Ага карабастан силер менен ойноп көрөлү. Келгиле, мындай кылабыз. Тайман бастайбас эр кайда, жүрөгү батыр. Башка окуучунун артынан жетиш керек болот. Түшүндүңөрбү балдар? Келгиле, эми баштадык. Күн сары чапкан шаң төрү, кабылан көк жал көк бөрү. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Балдар, силер бүгүнкү экскурсиядан өзүңөргө пайдалуу эмнелерди алдыңар? Бүгүнкү экскурсия мага аябай пайдалуу болду. Биз Буранага бардык. Бурананын жаратылышы аябай кызыктуу экен. Андан кийин биз музейге бардык. Музейлерден байыркы тыйындарды, идиштерди көрдүк. Андан кийин биз тоолорго бардык. Эң кызыктуу биз Буранада музейге барганда 11-кылымдын идиш аяктарын көрдүк. Биз бүгүн Кегети айылына бардык. Мага аябай жаратылышы аябай кооз экен. Мага аябай жакты. Бүгүн Кегетиге барганда кыргыз улуттук оюндарын ойнодук. Аркан тартыш жана жоолук таштамай. Мага аябай жакты. Мен бүгүн силерге абдан ыраазы болдум, балдар. Ошол жердеги таштандылардын баарын терип, алып барып ары жакка таштадыңар да. Мен силерге аны айткан эмесмин, бирок өзүңөр аткарыптырсыңар. Силер азаматсыңар. Келечекте силерден жакшы уул кыздар чыгат деп ишенем. Силерге чоң рахмат, балдар. Биздин бүгүнкү күнүбүз ушун менен аяктады. Үйүңөргө аман эсен жетип алгыла, Саламатта баргыла, балдар. Саламатта калыңыз.